Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун өкүлү Рашид Алмазбекович Мусралиевке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Конституциялык соттун төрагасы, судьялар. Жогорку сот, Кыргыз Республикасынын жогорку соту Жорокуловдун өтүнүчүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунда каралып жаткан Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын анын 3 жылы биринчи станцияда жана 2 жылы экинчи станцияда деген сөздөр менен баяндалган 19 беренесинин биринчи бөлүгүнүн экинчи абзацын Кыргыз Республикасынын конституциясынын 37 беренесинин 3 бөлүгүнө, 56 беренесинин 2 бөлүгүнө, 94 беренесинин 3 бөлүгүнө жана 95 беренесинин 5 бөлүгүнүн 2 абзацына ылайык келүүсү текшерүү иши боюнча төмөнкүлөрдү билдирет. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын 19 беренесинин 2 бөлүгүндө аякта жазылып турат төмөнгүдөй критерийлер: 40 жаштан кем эмес, 70 жаштан улуу эмес, юриспруденция адистиги боюнча жогорку юридикалык билими же тиешелүү багыт боюнча адистиги бакалавр академиялык даражасы бар, магистр академиялык даражасы ыйгаруу менен юриспруденция даярдык багыты боюнча жогорку билими жана юридикалык кесип боюнча 15 жылдан кем эмес иш стажы, анын ичинде 5 жылдан кем эмес 3 жылы биринчи станцияда, 2 жылы экинчи станцияда судьялык стажы бар, мамлекеттик расмий тилдерин билүү деп көрсөтүлгөн. Мындай талаптар Кыргыз Республикасынын сот тутумунун сапатын жогорулатуу, сот адилеттигинин ишендүүлүгүн камсыз кылуу жана сот ишин жүргүзүүдө мыкты квалификациялуу адистерин таңдоо максатында коюлган. Алдан тышкары судьялардын биринчи инстанцияда иштөөсү жогорку соттун инстанциясында иштөөгө зарыл болгон реалдуу турмуштук кырдаалдарга, укуктук ченемдерди колдонуу үчүн баалуу тажрыйба алуу мүмкүндүк берет. Ал эми апелляциялык соту иштөө бул чечимдерди талдоо, каталарды аныктоо жана так укуктук позицияларды түзүү практикалык жөндөмдөрдү өрчүндөтөт. Бул талап ылдыйкы соттордон ич тажрыйбасын жана судьялардын ичинен жогорку сот үчүн мыкты кадрларды дайындоо мүмкүндүк берет. Алдан тышкары биякта Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 94 беренесинин 3 бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын сот системасынын конституция жана конституциялык мыйзамдар менен белгиленет деп көрсөтүлгөн. Алдан тышкары Кыргыз Республикасынын жогорку сотун жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 32 беренесине таянсак, жергиликтүү соттор тутумунун төмөнкүндөй түзөт дейт. Биринчи инстанцияда соттор бул райондук соттор, административдик соттор, шаардык, райондук соттор бөлүнөт. Экинчи инстанцияда соттор бул областтык соттор, Бишкек шаардык соту. Ал эми ошол конституциялык мыйзамдын 35 жана 39 беренелеринде биринчи жана экинчи инстанциянын компетенцияларын көрсөтүлгөн. Демек, Жорокуловдун өтүнүчү көрсөтүлгөн биринчи жана экинчи инстанцияда соттордун ортосунда укуктук айырмачылыктар жок деп көрсөтүлгөн. Анткени экөө тең жергиликтүү соттордун категориясына кирет деген негиз жаңылыш деп эсептейбиз. Мындан тышкары арыз ээси жогорку соттун судьяларын анык даярдоо үчүн эл аралык стандартты таянуу керектиги көрсөтүлгөн. Ушуга байланыштуу башка өлкөлөрдүн ченемдерин өздөштүрүү, алардын моделдерин жана практикасын түздөн түз механикалык түрдө көчүрүү жол бербестигин билдирүү зарыл. Эл аралык тажрыйба, натыйжалуу жана оң жыйынтык берип жаткан жоболор гана Кыргыз Республикасынын укуктук тутумуна шарттарына ылайыктуу келет. Мындай ар кандай өздөштүрүүлөр ченемдер өлкөнүн улуттук өзгөчөлүктөрүнө жана анын түзүлгөн укуктук системасына ылайык келүүгө тийиш. Мындай жагдайлар негизинде укуктук мүнөзүн жана өлкөнүн улуттук өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жогорку соттун судьяларынын талапкерлер үчүн мыйзам чыгаруучу тарабынан жогоруда белгиленген талаптар коюлган. Бул сот тутумунун эң жогорку инстанциясынын натыйжалуу иштешине өбөлгө түзөт. Жогоруда негизинде жогорку соттун судьясынын болуу үчүн коюлчу талаптар жөнгө салынган. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын анын 3 жылы биринчи станцияда жана 2 жылы экинчи станцияда деген сөздөр баяндалган
9-берененин 1-бөлүгүнүн 2-абзасы өзүнүн укуктук табиятына жана максатына ылайык келет деп эсептейбиз. Бул ченем Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37-беренесинин 3-бөлүгүнө, 56-беренесинин 2-бөлүгүнө, 94-беренесинин 3-бөлүгүнө жана 95-беренесинин 5-бөлүгүнө абзасына карама каршы келбейт деп пикирибизди билдиребиз.